Мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле Кыргызстандын желеги желбиреп, бул биздин ар бир кыргыз деген атуулдун жүрөгүн толкундантып козгоп турган учур. Муну айтып атканымдын себеби бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн коногу өзгөчө. Биздин мейманыбыз атайын алыстан атартып, тактап айтканда Орусиянын Камчатка аймагынан келген. Бүгүнкү маек сиздерге жана мага өтө кызыктуу болот деп эсептеймин, себеби бул айымдан ал жердеги кыргыздар бүгүнкү күндө кандай жашап атат, эмне менен элек болуп атат, ошол жөнүндө сөз козгомокчубуз. Өзүм аты жөнүм Курманбекова Нура Меркуловна. Петропавловск-Камчатский шаарында эмгектенип иш кылабыз. Канча жыл болду айка кеткениңизге? 3 жыл болуп калды. Эмне менен алектенесиздер? Ошол жактан национальный культурный автономияны негиздечүүсүмүн. Андан тышкары миграция кеңешинин общественный представители болуп иш кылабыз Кыргыз Республикасынын. Андан тышкары представитель омбудсмана Кыргызской Республики по Камчатскому краю. Ошондой общественный иштерди кылабыз мекендештерибизге жардам берүү максатында. Демек, ар багытта иш алып бараткенсиз. Өзүңүздүн кесибиңиз ким? Өзүмдүн кесибим юрист. Өзүмдүн кесибим боюнча юристмин. Мынакей жакшы сөздү айтып калдыңыз. Ушул Камчатка өрөөнүндөгү аймагындагы кыргыздардын маданият борборун жетектейт экенсиздер, түзүп жүрсүздөр. Ушул маданият борборуна токтоп кетсек да, ал борбордо кыргыздар гана барбы, жана ал борбор эмне максатта кандай иштерди алып барат? Ал борборду өзүңөр билгендей, мурун биздин мекендештер көбүнчөсү диаспора деп билишет да. Андан кийин диаспоранын баягы Россия Федерациянын закону боюнча только баягы Кыргызстандын жарандыгы менен эле мекендештерибиз кайрыла алат. А биз национальный культурный автономияда баягы хоть этнически азыр баягы көп мекендештерибиз Орусиянын жарандыгын алган да, ошолор да кире берет. Этнический кыргыз болупчу, ошондо Кыргызстандын жарандыгы менен да кире берет бул организацияга. И уже Орусиянын жарандыгын алган мекендештерибиз да кире берет. Демек, жарандыгына карабай тоскоолдуктар болбойт экен да. Канча кыргыз ушул Камчатка өрөөнүндө жашайт? Камчатка өрөөнүндө 4000дей кыргыз жашайт. Анын где-то бир 1000дей Россия Федерациясынын уже жарандыгын алышкан мекендештер. 3000дей өзүбүздүн эле жарандарыбыз. Эмне менен алектенишет? Иш менен. Кандай иштер? Стройкада иштешет, магазиндерде көп иштешет, таксиде көп иштешет. Баягы азыр бизге жеңилдиктер көбүрөөк да кыргыздарга Россия Федерациясында, ошондуктан баягы кара жумушта көп иштешпейт, мындай айтканда. Ошо магазиндерде, таксилерде, стройкада иштегендер бар. Мынакей өзүңүз сөзүңүздө айтып калдыңыз, маданий борбордо 4000ге жакын кыргыздар жашагандардын көбү демек кирип, келип, Кыргызстандын маданиятын, тарыхын, ошол жерде жашаган бөлөк улуттарга көргөзүүгө аракеттерди кылып келишсе керек. Кандай иш-чараларды өткөрүп келесиздер? Биз ошол бир эле бизди мигранттар катары билбестиктен, ошол национальный культурный автономияны негиздеп атканда, баягы жакшы пландар бар болчу. Өзүбүздүн маданиятыбызды, тилибизди, дилибизди билгизели дегенчи, кичине болсо да мамлекетибизге салымыбызды салалы деп. Анан ошондуктан аяктын администрациясы менен баягы жакшы иштерди көрсөтүп, ушундай биз кыргызбыз, биздин да маданиятыбыз мындай кызыктуу деп, ошондой жумуштарды алып барып, ар кандай конкурстарга катышып атып, өзүбүздүн улуттук кийимибизди көрсөтүп, тилибизди чыгарып атып, анан кийин жакшы эмеге кирип алдык, доверияга кирип, анан администрация менен чогуу алар да бизге жардам берип атат, аябай чоң жардам берип атышат. Чыңгыз Айтматовдун 93 жылдыгын өткөрдүк. Биринчи жолу ошол Петропавловск-Камчатскийде живая выставка кылдык. Андан кийин Ноорузду өткөрдүк. И болгон Петропавловск-Камчатскийде болгон мероприятиянын баарына катышып турабыз да. Качан ачылдыңыздар? 2021 официально ачылдык, а иштегенибиз 2020дан бери. Демек 2 жылдын ичинде көптөгөн мындай алгылыктуу иштерди алып барып турсуздар.
Айтсаңыз, бул бир гана ошол жердеги кыргыздардын тарыхын, биздин маданиятыбызды, каада салтты орус улутундагы башка улуттар көргөзүү эмес, ошол жерде жашап калган кыргыздардын деле балдары, ошолордун неберелери биздин каада салтты унутпасын деген аракеттер менен да жасалып атса керек иш-чаралар. Ооба, бул биринчи очерет. Анткени биз все равно бөлөк мамлекетте жашап атабыз, тилибиз унутулуп атат, дилибиз унутулуп атат. Ошолор да унутулуп калбасын деп, ошо Петропавловск-Камчатскийден уголок кыргызов деп ачтык. Бул да болсо да кичине кыргыздардын бурчу деп ошо центральный библиотекадан ачтык. Ошо китептерибизди коюп, баягы улуттук кийимдерибизди коюп, балдар барганда хотя бы кызыгып көрүп турушсун деп. Андан тышкары балдар ошо өзүбүздүн балдарыбызды, мигранттардын балдарын чакырып, баягы кыргызча бийлеткенге, ырдатканга аракеттенип, ушундай бир культурный мероприятияларга баягы чогуу чара кошул ташыл болбой балдар да бийлешип, ырдашып, все равно что-то они познают өзү үчүн. Бир маалымат алып атат, мына кыргыз ушундай экенбиз, биздин ушундай салт бар экен депчи. Ошого да аракет кылып атабыз. Өзүңүз сөзүңүздө айтып калдыңыз, маданияттан тышкары мынакей бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ошо Камчатка өрөөнүндөгү акыйкатчысы, андан тышкары жогорку кеңештен дагы ушул багыттагы иштерди алып барат экенсиз. Өкүлү болуп. Айтсаңыз, канчадан бери бул багытта? 2021 жылдан бери ошо башында ГСМ болчу, Государственная служба миграции. Ошол жак менен иш алып барчубуз. Кубанычбек Анашев агабыз менен, анан Сибирский округ боюнча Жыргалбек Сабырбекович агабыз менен иш алып барып эметчибиз. Анан баягы ГСМ жоюлуп кеткенден кийин биз Сибирский дальневосточный округ эме калдык да, бесхозный болуп калдык да. Эч кимге кереги жок болуп, баягы мекендештерибиздин укуктары бузулат. Моментально чечип коргоп берейин десең, жардам жок. Ошондуктан баягы менин агайларым мага абдан жардам берген, ушу Жыргалбек Сабырбекович менен Кубанычбек Анашев агабыздар аябай жардам беришип, представитель омбудсмена кылышып, сүйлөшүпчү, баягы бияктын Кыргыз Республикасынын мамлекети менен баягы связь болуп турсун. Анткени Россия Федерациясында мекендештерибиздин укуктары бузулганда буну моментально чечкенге аракеттенебиз. Анткени бул бөлөк мамлекет. Совет миграциянын өкүлү болуп шайландым, анан представитель омбудсмена болдум. Ошо байкелер менен чогуу көптөгөн мекендештерибиздин укуктарын коргодук. Ушул жерден айтып кетсеңиз, мындай кандай укуктарды кыргыз жарандарынын ошо Россияда бузулат жана кандай маселелер, көйгөйлөр менен сиздерге кайрылышат? Көбүнчөсү зарплаталарын ала албай калат. Айлык маянасын ала албай калат. Подделка, праваларын подделка кылып келишет, паспорттарын подделка кылып келишет. Андан тышкары ДТПга туш болгондор бар. Ошо көйгөйлөрдүн баарын хоть и общественных началах иштесек дагы, бул жактын мамлекеттин баягы президентке чейин жеткирип, ошол көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылып атабыз. Азыркы учурда представитель Совета миграция ачылып, бизге еще жеңил болуп калды да. Азыркы учурда мен как руководитель Медда Рахман агабыз менен иштешип атабыз. Моментально жеринен көрүнөн, да, көйгөйдү жеринен чечкенге кичине условия түзүлүп калды да, телефон менен. Анан еще айтып кетерибиз, баягы ошол ГСМди жоюп салгандан кийин кыйынчылыгы эмнеде болуп калды. Мисалы үчүн укук коргоо боюнча консулдарга ошолордун иши деп бөлүп берип коюшту. Алар болсо ал жумушту аткарышпайт. Консулдарчы аткарышпайт. Анан мекендештерибиз баягы мындай айтканда бесхозный болуп калды. Анан алар мисалы үчүн өздөрү зарплаталарын ала албай атса, адвокатка кайрылганга душар болуп атышат. Аларга акча жок. Ошондой көйгөйлөр көп.
Ошонун баарын баягы өзүбүздүн мамлекетибиз менен түзмө түз бачым моментально чечсек абдан жакшы болот эле да. Анткени баягы көп мигранттар Россия Федерациясында да. Ошолорду чечип, баягы укуктарын кичине болсо да колубуздан келишинче коргоп, салымыбызды салып атабыз. Өзүңүз айтып калдыңыз, мынакей көйгөйлөр Орусияда жашаган кыргыздардын көп деп. Эгерде ошондой маселелер менен сизге кайрылгылары келгендер болсо, каяка, кантип кайрылыш керек да? Биз ошо Петропавловск-Камчатский шаарында кичине чакан офис ачып алганбыз. Ошол офистен өзүбүздүн мекендештерибизди баягы эметебиз да, группалар аркылуу, тааныштар аркылуу келип консультацияңарды алып алгыла, членствого вступать этип койгула. Потому что бул өзүңөр үчүн страховка. Чтоб биз билели эртең ким келгенин, каякта жүрөсүңөр, каякта иштеп атасыңар. Консультацияңарды алып алгыла. Анткени не все же юристы. И баары эле Россия Федерациясынын законун билип келишпейт. Ошондой аракеттерди жүргүзөбүз. И андан тышкары азыр баягы күнү дагы ошо акыйкатчылар менен сүйлөшүп, Совет миграция менен сүйлөшүп, совместный жумуш алып барганга, айыл жергесинен уже кетип атканда, же шаар жергесинен кетип атканда, мынакей Петропавловскийге баратасыңарбы? Баланча адреске баргыла. Или консультация алып кетишсе, консультация бекер. Биз дагы ал жактын закону менен баягы өзүбүз эме кылганбыз да, уставыбыз бар. Мисалы үчүн членствого вступать этип, баягы взнос төлөп турушат. Ошо содержание офиса деп ай сайын 100 рубльдан төлөп турушат взнос. Ошо менен офисти содержать этип, выезддер болуп калат. Мисалы үчүн көчөдөн бирөөнүн документи менен жок кармап кеткенде выезддерге чыгабыз. Это тоже баягы ошо взностун ичине кирип калат да. Ошондой жумуш. Дарегиңизди айтып койсоңуздар. Петропавловск-Камчатский, пограничный 19 постоянно офисте консультация берип, документтерин анализировать этип, көптөгөн мекендештерибиз биз ушундай калк келет экенбиз, халатно относимся. Регистрациясы бейгапар, да, регистрацияларын өткөрүп ишет. Аны тоже легализовать эткен, это тоже жумуш, кыйын. Ошондуктан аны өткөрдүрүбестен бизге алдын ала консультация берип турсак, бизге да жеңил, өздөрүнө да жеңил. Сөзүңүздө туура баамдап кеттиңиз да, чындыгында эле ушул Орусиябы же башка чет мамлекетке кетип аткан Кыргызстандын жарандары ошол жактын мыйзамын жеринен кетелекте, башкача айтканда өз ата мекенинен ушу Кыргызстандан үйрөнүп, аны окуп билип кеткени жеңил болот болуш керек да. Ушул багытта чындыгында эле туура иштер жүргүзүлүп аткан экен да. Ошону биз да азыр көтөрүп чыгып атабыз. Өкмөт карап берип, кетип аткан мекендештерибиз контролдуу болсо, каяка барганы менен, анткени жоголуп кеткен мекендештерибиз да бар да. Без вести жоголуп кеткендер да бар. Ар кайсы райондорго кетишет, мисалы үчүн жумуштарга. Алданып калгандар бар, акчасы жок, документтерин жоготуп качып жүргөндөр бар. Андай көйгөйлөр толтур. Анан энаталары чалат, бир туугандары чалат, жардам сурашыпчы. Ошондуктан со всех сторон контроль болуп турса, мне кажется, өздөрүнө да жакшы, укуктары да бузулбайт, алдын ала ушул ишке ашырыш керек. Ишке ашырып, жеткирип, тез аранын ичинде. Анткени уже канча жылдан бери миграцияда жүрөбүз, бул көйгөй дагы эле келип атат, дагы эле чечилбей атат. Сөзүмдүн акырында сизге эркин микрофон берейин. Көрүп аткан жалпы ошол телекөрүүчүлөргө жана жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандарга өзгөчө ошо Орусияда жашап аткан, Орусияга аттанып аткан кыргыз жарандарына эмне деген сөздөрдү айтып кайрылып кетесиз? Орусияга аттанып аткан мекендештерибизге биринчи очередь эмне дейм? Бараткан жерин кичине болсо да YouTube'дан карап, кичине болсо дагы законун баягы изучать эте албаса дагы, кандай болот, баягы тууганына, кошунасына ишенип эле кете бербестен, или баргандан кийин ошол жактын диаспорасы менен, же болбосо бизге окшогон өкүлдөр менен жолугуп, консультация алып, өзү үчүн бул маалымат. Анткени аякта бир эле башка нациядагылар алдабайт да, өзүбүздүкүлөр эле алдап коюшу мүмкүн. Ошондой случайлар да көп. Анан энаталарга, ошо кыргыздарга айтат элем, биринчи бара турган жериңерди изилдеп алып, изучать этип алып, досуңар болобу, тууганыңар болобу ишенбестен,
баарын тактап алып анан кетишсе, бул өздөрүнүн дагы жакшы жашоосу жеңил болот, иштегенде жеңил болот. Анан көбүнчөсү баягы кредит алышып, карызга жолго акча алышып келип атышпайбы? Ошолор баягы келип туруп эле же акчаларын таппай, же иштеше албай, документтери бузулат, же болбосо алданып калат. Ошо боюнча кайра кетүүгө аргасыз болуп атат. И алардын көз жашын баарын көрүп, мен өзүм отурам да, күнүгө көз жаш көрөсүң, күнүгө ошондой проблемалар. И бул көйгөйдү дагы каким-то путем биз чечишибиз керек өкмөттүн деңгээлинде.